колбасы Орусияга экспорттоо менен бирге биздин мекендештерибизди улуттук тамак аш тутумдуктар менен камсыздап келе жаткан ишкер айым. Жаңы Москвага келген кезде ойлоп деле ойлобойсуң. Алмалда курсагыбызды араңбакчыбыз. Ишкердикти ойлош деле ойлош мүмкүн эмес болчу. Анда эч ким ишкерлик менен алектенгендер да аябай эффектелүү болчу. Анан замандын талабы экен, ар бир кез мынтип аябай акыркы кездерде тез өзгөрүп баратат. Эми ишкерликти баштаганыбызга где-то бир 7-8 жылдын жүзү болуп калды. Мурунку 2005-жылдар болчу. Ал кезде студент болуп, контрагым төлөйүн, ата-энеме жардам берейин деп келгенмин. Анан ошол кезде кыйын болчу, аябай эле кыйын болчу, кыргыздар аз болчу. Анан көчөдөн, метродон кыргыздар жоктуруп калсак кубанчубыз. Кубанып барып саламдашып, алыстан көзүбүз менен саламдашып ушунчубуз. Анан азыр эми Кудайга шүгүр, кыргыздар өзүнүн Кыргызстанында жүргөндөй эле өзүн кенен сезип калды. Ар бир кез өзүнүн сонун жанагындай эмелери менен, кызыктуу окуялары менен эсте калып келатат. Ар жылы акыркы учурларда, азыркы учурларда аябай ишкерлик менен алектенген мекендештерибиз көбөйүп калды. Биздин ошол 70-80% биздин кардараларыбыз, бизге иштешкен клиенттер, партнерлорубуз өзүбүздүн мекендештерибиз кыргыздар. Маркет ачкан, продукты магазин ачкан, чайхана, кафе, ресторан, столовая, шаурма, ошолордун баарын өзүнүн мекендештери иштеп келатат. Бул кубандырбай койбойт, сөзсүз. Ар бирибиздин ийгилигибизге бири-бирибиз кубанып, бири-бирибизди колдой билсек гана алдыга жылыш болот деп ишенем. Анан ошол атаандаштарыбыз бар. Атаандаштыктын баары жакшы. Мен айтып коем, здоровая конкуренция, она везде нужна, да? Конкуренция — это как бы топливо, газ, да? Бул жерде өсүү болот, сөзсүз. Конкуренция бар жерде өсүү болот, да? Аны мен мындайча айтканда, орусча айтканда одобряю. Ошол атаандаштарыбыз бар болгон үчүн биз алдыга умтулуп, алдыга бир жакшы нерсе кылалык, шарт түзүп берелик деп өнүгүп келатабыз, да? Кудай буюрса азыр жаңы тепкичке чыккандабыз, сайтыбыз даяр болуп калды. Жакында ишке түшөт. Өзүбүздүн кардаралар үчүн жасалды. Оптовый, у нас только оптовые продажи. Ошого ылайыкташтырылган сайт. Бул жерде биздин өзүбүздүн заказчиктер үчүн жасалды. 300дөн ашык торговый точкаларды камсыздайбыз да, Москванын ичиндечи. Ошолор үчүн бул жерде эмне товар жок, эмне товар бар, ошол сайттан көрүп заказ кыл. Азыр мисалы булар заказ кылгандан кийин гана эмне бар, эмне жок экенин айтып бере алабыз да, биз складтанчы. Ал жакта болсо ошо сайттын өзүнөн эле көрө алат. Жок товар жок болуп, бар товар бар деп, ар биринин срок годности жазылат. Жаңы товар келе турган болсо, анын рекламасы сөзсүз чыгат биринчи баракчага. Анан ошол жактан эле төлөп, ошол жактан эле көрүп турганы, товардын тилери келатканын көрүп тура турган жакшы шарт түзүлөт да. Бизде эми азыр ассортиментте жалаң Кыргызстанда чыккан продукты питаниялар, суусундуктар, бакалея, консервация, бул дегенибиз күрүч, макарон изделиялар, консервациялардан салаттар, банкада жабылган вареньялар, андан тышкары дагы көптөгөн соктор, ундар, куруттар өзүбүздүн, өзгөндүн девзира күрүчтөрү, ушулар келет. Анан татымалдын приправалары, жана тамакка кошкон сухой приправалары, иши кылса 17 чоң заводдор менен иштешебиз. 10дон ашык мелкий цехтер менен иштешип келебиз. Жалаң гана Кыргызстандын ишкерлери, Кыргызстандын производствосу. Кыргыздардын Москвадагы ресторан, кафе, столоваясы, шаурмасы,
Ошол эле учурда продуктовый магазин, халал маркеттер бар. Доставка до дома деп үйдө отуруп алып эле бир жерден склад кичинекей ачып алып эле доставка кылып иштеген мекендештерибиз көп. Ошолорду келип алып кетет. Бизде алып кетүү өздөрү алып кетсе болот, самовый вывоз деп коебуз. Анда прайс арзаныраак. Себеби өздөрү алып кетип аткан үчүн. Жеткирип берүү кызматындагы прайс башка. Азыр азербайжандар бар, орустар бар, маркет продуктовый магазиндер алып биз менен иштешип аткандар. Себеби азыркы мезгилде санкцияларга байланыштуу көп товарлар чет өлкөдөн кирбей калды, экспорт импорттор. Ошол сымал мындай спрос деп коебуз, ошол спрос бар, рынокто спрос бар. Биздин товарлардын үстүнө салыштырмалуу натуралдуулук жагынан дагы, вкусовый качество жагынан дагы башкаларга салыштырмалуу жогору турат. Бул жерде Керемет Style деген дагы магазин бар. Шоурум кыргыздардын кол өнөрчүлөрүнүн колдо жасалган мындай картиналары, сувенирлери, колдо тигилген биздин өзүбүздүн чеберлердин кийимдери, кыргыз улуттук кийимдер сатылат. Анан бул жерде биздин максат ушул жакта жашаган мекендештердин баары бала чакалуу болуп ушул жакта өсүп калып атат да, анан тилер өзүнүн каяктан келгенин, өзүнүн тарыхын, салтын, санасын барктай билип унутпаса деген максат. Ошону менен ал шоурумубуз 7-8 жылдан бери иштеп келатат. Той көйнөктөрдү прокатка беребиз. Ошол эле учурда өзүбүздүн мекендештерге ылайыктуу жаланган жабык көйнөктөр бар. Көбүнчө орустардын салондорунда биздикилер барып кийине алышпайт, себеби алар бүт эле ачык түстөгү көйнөктөр болот. Анан бул жакта болсо ошо кыргыз узатууга улуттук көйнөктөр дагы бар. Биринчи баштап келгенибизде таможенный союзда эмес болчубуз. Анан акырындан таможенный союзга өттүк, ошол кездерде дагы өттүк. Ушундай этаптар болду. Кыйын болчу алып келген. Көп утилизация деп коет. Таможняга келгенде документтерин туура эмес жасап алып же билбестиктен жөнөтүп алган, документ жок жөнөтүп алган продукталарды, күрүчтөрдү, сууларды канчасын төктүрдүк, утилизация кылып салды. Ал кездерде көп мындайча айтканда жоготкон учурларыбыз болду, акча жоготкон учурларыбыз. Эми алардын баарын өтүш керек болчу экен, өттүк. Азыр Кудайга шүгүр андай болбойт. Мындан бияка эми бүт официально договор түзүп, баарын уж документально келип иштеп аткан үчүн андай мындайча айтканда риск жок уже. Бул дагы өзүнчө ишкерликтин жолу, баягындай азарт да. Анан ал жыгылып туруп калганы менен ошону менен кайра бир жерге жумушка кирип кетпейт да. Ишкерлик кылам деген адам болгон болсо, ошого бел байлаган болсо, ал барып туруп андан башка нерсе ачышы мүмкүн да, сөзсүзчү. Себеби бул нерсенин өзүнүн баягындай адреналини дагы бар да. Болбой калган жумушту башка проектке салып, күчтүн баарын ошого жумшап, дагы бири болбосо бири болот деп ушинтип аракет кыласың да. Бул компания ошо 8 жылдан бери иштеп келатабыз. Сатпайм деп апамдын ордуна коюлган, бир туугандарым менен основать эткенбиз. Анан партнерствода иштеп келатабыз, ынтымакта. Биздин эми өзүнүн аял менен эркектин айырмасы бар да. Биз аялдар көбүнчө многозадачныйбыз да. Эркектерге салыштырмалуу ошол сапаттарда көбүнчө жардам берет. Ишкерликти алып баратканда. Анан мен жолдошум менен чогуу иштейм. Бул жерде чогуу аракет кылып чогуу иштеп келатабыз, Кудайга шүгүр. Ишке барсак да жумуш жөнүндө сүйлөшөбүз, үйгө барсак да жумуш жөнүндө сүйлөшөбүз. Ошентип иштеп келатабыз. Азыр эми кеңейтүү боюнча ушул объемду көбөйтүп атабыз. Ар ай сайын Кудай буйрса жакшы биз план боюнча өсүп келатабыз. Анан башка бир тепкичке чыгалык деп жана айтып кетпедимби? Ошол эле учурда биз өзүбүздүн эле мекендештерибиз менен эле чектелип калбастан, бул орустардын рыногуна да чыгып, ошол сайт аркылуу бүт баардык кардарларга жетсе биздин Кыргызстандын товарлары деген ниет бар.
Анан сеть магазиндер менен дагы эле сүйлөшүп иштешелик деген максаттар болгон убагында. Аны көрсө биздин производстволор объему жетпейт экен, мощности жетпейт экен. Ошол сымал, ошондон улам. Тилекке каршы бул идеядан баш тарттым да. Эгерде мындай ушундай объем менен акырындан наращивать этип, ушинтип иштей турган болсок, көп эле жыйынтыкка жетсек болот. Москвада 10дон ашык сотрудник бар. Кыргызстанда 5 киши иштейт. Ошондо 15 общий. Баарына айлык төлөнөт. Үстүн рабочий машиналерибиз бар, ошолорду минишет, курьерлер бар. Кладовщиктер бар. Кыргызстанга барып келип эле жашап жүрөбүз. Бул жерде Кыргызстанда деле, Москвада деле өзүбүздү мындай айырмасы жок, бирдей эле сезебиз да, себеби аякта тууган урук, дос жараларыбыз, бул жакта деле өзүбүздүн окружение бар, ушунча жылдан бери жашап калдык, иштеп калдык. Балдарыбыз окуп калды. Ошого ал жактан деле мындайча айтканда живем на две страны. Ал жака деле барып 2 айлап, 3 айлап жүрүп келебиз. Кайра бул жактан жумуш менен болуп, ошентип иштеп жүрүп эле келатабыз. А так мындайча айтканда мурун болчу аябай куса болуу. Азыр эми видео звоноктор бар. WhatsApp'тан, Skype'тан, башкадан. Анан тынбай сүйлөшүп турабыз тууган уруктарыбыз менен. Өзүбүздүн жей турган нерселердин мурун сагынчыбыз, куса болчубуз. Азыр жей турган нерсенин баарын алып келип алганбыз бар. Элдин баарына жеткирип атабыз Кыргызстандагыдай эле. Анан ошон үчүн дагы мурункудай куса болуу жок. Жок, андай убактым болгон жок. Эмнегедир мындайча айтканда жолдуу болчумун. Регистрацияны муну негиз жасап жүрчүм. Анан көбүнчө орус тилин билип, анан уверенно жүргөн үчүнбү, андай эле токтотуп, башка жактарга барып кыйналган күнүм чынын айтсам болгон жок. Анан көбүнчө жанда кара жумуштарда практически көп иштегеним жок. Башына келгенде гана бир уборкада 1 айча иштедим, андан кийин эле уже сатуу тармагына өтүп, магазиндерде иштеп, анан киоскада, газетный киоскада иштеп, ошентип, кийин окуум бүткөндөн кийин оператор болуп иштеп, уже оргтехниканы муну өздөштүрүп калгандан кийин бизнеске келгенге чейинки акыркы 5 жыл банковский сферада иштедим, уже дипломум бар болчу, опытым бар болчу. Банкир болуп, да, акыркы 5 жыл московский банктардын өзүндө иштедим. Россиянын жарандыгын алганбыз качан эле. Ошондон бери анан кийин бир мондай бир карьерадагы пикке жеткенден кийин вначале было интересно все это изучать, баарын жазап, учеттор, отчеттор бар. Анан ошондой бир убак келди. Карасам, деградация болуп атыптырмын. Бир ордунда отура албай калдым. Анан заявление жазып, жумуштан чыгып, анан ошол бир туугандарым менен бизнес баштап, Кудайга шүгүр ошондон бери эмгектенип келатабыз. Бул жерде идея биринчи, мен дагы иним бар, Эрнис. Ошол бул Москвада болчу, мен Кыргызстанда болчумун. Анан ошол учурда бул жактан Кыргызстандын чайханалары акырындан бирден, экиден ачылып баштаган кез болчу. Анан ушу Кыргызстан суусундуктарын сатпайлыбы деп идея киргизип калды. Анан ал жактагы дагы бир иним бар менден кийинки. Анан экөөбүз 2 регионду бөлүп алып, ош Бишкекти бөлүп алып, производителер менен иштеп баштадык. Ал жактан кичинекей спринтерлер менен акырындан жөнөтөбүз. Бул жактан өздөштүрүп баштады, акырындан таратып. Ошентип баштап келип, ушундай компанияга айланып калдык. Анан кыргыздардын баарынын ошол биз каалаган нерсени каалап атканын билдик да. Бул жерде ар бир жумушта сөзсүз бирөөнүн суроосуна жооп берген, талабына жооп берген жумуш боло турган болсо сөзсүз кетет да. Анан ошолордун талабына жооп берген үчүн жумуш кетиптир да, көрсө.